Шуба кийсе болобу дейт. Эми шуба кийсе болот. Болот эгерде жанагы бисмилла Аллаху акбар менен союлуп, анан ошонун терисине жасалган болсо. Эгерде бисмилла Аллаху акбар менен сойбой, бисмилла Аллаху акбар менен атпай, тирүүлөй, мындай терисин сыйрып алып анан жасалып кие турган болсо анда болбойт, ал арам болот. Анткени ошол кылган амал өзү арам болбойт. Биз угуп атабыз. Ошол үчүн шариатта Алла Таала Куранда айтат: "Ида жа фасикун бинабайин фатабайяну". Эгерде бир бузук адам бир кабар жеткирип келе турган болсо, ошонун чын төгүнүнө жетпей туруп өкүм чыгарып жүрбөгүлө. Себеби эртеңки күнү жалган болсо өкүнүп каласыңар деп. Биз ошол шуба кантип жасалганын биз көзүбүз менен көргөн жокпуз. Ошол үчүн биз мындай андай деп айта албайбыз. Негизи эле териден кийимдерди кийүү бул адал. Ийиленип тигиле турган болсо. Болгону жанагындай биз угуп келатабыз, жанагындай өлтүрбөй, тирүү абалында ошодон терисин сыйрып алып жасайт. Ошондо жакшы чыгат экен деп. Эгер андай абалда боло турган болсо, кийбеш керек болбойт. Убал, кыяматта жооп бересиз ошон үчүн.